Kim gel odat? Kim gel odat? Bay gel odat. Bay emes, oligark denkçi, oligark. Bunam ne telefon? iPhone 24. Şamal qaysi taraftan bolup atat? Şamal. Şamal mı? Şamalçı enengdikinden bol odan. Dakkansana Caşayım, dakkansa caşayım. Bizge göz tüybesin. Caşayı verip zerri keteyli. Amin. Ayda çoğuz. Это мне там муж каждый день от пьяни. Потом я байлаганская. Бонус. Бұл супер фишка. О байланышын қолданабыз. Бонус алабыз. Кофе ичебіз. Бонус алабыз. Сүйіктілерімізге гүлдесте тартулайбыз. Бонус алабыз. Үй білі үшін сатып алаларды ішке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзімізді еркелетеміз. Бонус алабыз. Анан бонустарды қалаған нәрсеге жұмшайбыз. Же телефондың балансына қотырабыз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Görmanlarına sümüncünün yeri olup, oyunlarda konsept olup, el dağı, oyunda iyi salıp, geçsinler. İyilik! Таза. Ова. Қайсы жақтан келіп жатады? Қайсы жақтан келіп жатады? Мен мына Араваскиден, Домбыта жақтан, Мосто жақтан. Мосто? Өзің қаяқта тұрасың сен? Мен азыр драмдамын. Драмда? А мен де драмдамын. Қай жерінде тұрасың сен? Мен сахнадамын, драмда. Сахнада? Мен де сахнадамын. Қайсы жерінде тұрасың? Арқаға бір шақсаңыз. Арқаға? Мына арқаға тыштадым. Оңға бұрылың. Оңға. Түс келерің. Қайсы жерінде тұрасың? Түс келерің. Қана? Очкini алың. Ассаламу алейкум. Жүрдім деп қой. Өзім жаратам бері іздеп отырмын сені. Айтпайсыз банан. Келіп отады, келіп отады. Ким келіп отады? Ким келіп отады? Бай келіп отады, бай. Бай емес, олигарх денгші, олигарх. Олигарх? Үйден нан жоқ болса тортты жейді қой. О, олигарх. Олигарх. Жол, бұл жақта кел. Terip koy. Жақсына ұқылашы жеңем оқшы қой, қаш. Так, не ол отады? Концерт башта. Андай? Біз баштадық та. Концертіңізді баштадық, шеф. Концерт, жақсы. Мұнша сарғайып кеткенсің. Өз негіз үшіндемін ғой. Не ол, күнде қалып кеттің бе? Жоқ, негіз үшіндемін немді. Мұна, кім? Бұл баяғы да. Кім? Бештапандағы Құдыл Ильяс Иманалиев бар ғой. Кім? Ильяс Иманалиев Құдыл Бештапанның ұшы да. Чонкастың бі? Ошы. Не бұл мен жеңем оқшаулы шипаңдайды қой? Бұл өзі негіз үшіндей да. Баяғы Қануек Разықов бар ғой. Ошол келелебей қалды ғой, себептерге байланышты. Ан ошоның ордун толықта дегеніңізге шауле иле заман. Көп сөйлеп әтші. Болды. Телефон. Қайсы телефон? Звонок. Қана телефон. Ол тез. Кім чалды? Болдым. Алло. Да. Кім? Кім дейді? Кім, ұқшы кім? Алло. Абдылданмын дейді. Қайсы Абдылда? Құдыл ғой, мұндай. Абдыке қандай?
Жақшыбы, ден солың жақшы. Сен жақшы. О, қой атабыз, ошо. Ағыттықтағанға рахмат. Өзіңер қойып алдыңарбы сілер дағы? Жақшы. Болды, рахмат. Болды, телефонда. Шеф. Шеф. Мұным не телефон? iPhone 24. Памяті қанша? 3000 гигабайт. Бұл не, өзіңізге шыққан ба? Өзіме ұшындай. Именной. Абіре çalda. Ким? Қара. Алло. Ким? Тывар? Ким? Ұқчу. Алло, кім бұл? Тынармын дейді. Құрбаналиев. Қандай, жақшыбы, денсаулық жақшыбы? Қаяқта жүресің көзің чоң айтып. Рахмат. О, баштадым. О, жақшы. Құдайға шүгір. Рахмат. Бірге болсын. Болды, қойып. Анам не жаңылық болып отады? Дағын çalып отыр. Звона гүл олы өреткен да. Шеф, сізге çalып отпайым. Ал. Құттықтап çalış отса керек та. Алло. Да. Нолар нары бері отыру чен чалы берсінші, да. Чалы бер, мына. Нердегі адамдар, нары. Гүлжігет. Сатыбеков. Қандай, жақшыбы, денсаулық жақшыбы. Өткенде Бишкекке бардым, сені құттықтап барып, саңа жолғалба келе бердім қайра. Ошты жүрдік, маладес. Рахмат, қойып отауыз. Жақшы, боптыр, мал. Так, 5 тапандың, 1 тапаны Ильяз. Дағы çalda, шеф. Ким, мындай, маға аты өлі тасы өрбе, ким? Өзіңді ме? Ал. Ким кен? Алло. Жамбыл Қамшиев. Ким? Жамбыл Қамшиев. Қойып қойыр, Жамбыл Қамшиев болса. Қойып қойыр, кері. Так, мұналар не олды, не батпай атауы? Сізді... Сал, ерте башта олбадық бұ? Жоқ, сіз өзіңіз айттыңыз Ким бақырданам бая, бақыр өлезінше, нені мені шаштырасыңар? Шеф, но... Отыр. Чөк. Билейлі. Не қылайлы? Билейлі. Болды. Микрофон. Музыканы қойып қойыз. Шефтің музыкасын қойып қойыз. Шефтің музыкасын. Мынау шоу. Закругляемся. Ким келіш керегілі? Құттықтап бізді. Үрчілар бар. Қайсы? Шеф, үрчілар аз бірден келген. Сіз мұны жерге VIP комнатаға кірсеңіз, мер күтіп отырады. Ноларындағылы тұрады қой. Бұлар сізді тұрып көрөз деген болса керек, шеф. Мұндай қылғыла, короче, тыншытқан, мұндай тынш емессін, тыншыт қойғыла. Болды, шеф. Шеф, VIP-ке кіресіз. Жамал, шаға кіресіз. Рахмат. Беймарал орындықтардан орын алып ала беріңіздер. Кенен кесірі орын алып алыңыздар. Болғаны өзіңіздердің ордыңыздарды тауып отырыңыздар. Бір өнікіне келіп алып білбеген де, мен білбей қалыппын дебей. Ассаламу-алейкум, урматты Ош шаарынын күлкі сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан мынантип айланбай жыл өтпөй кайрадан сыйкырдуу сахнаңыздарда маңдай тескей жүз көрүшүп турганыңызга аябай кубанычтабыз. Көрүшкөнүбүзгө көрсөткөнүнө шүгүр дейли. Кош келипсиздер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие гости. Добро пожаловать на замечательный прекрасный концерт, на концерт Талант Гуламова. Дорогие зрители, еще раз добро пожаловать! Кожо. Азыр концертти баштап атканда экөөбүз сүйлөшүп алып, жөн эле концертти баштайбыз дедик эле го. Сен менен чыгып алып, бул жерге келип алып, тим эле орусча сүйлөп кыймыл атасың. Ким түшүндү сен орусча сөзүңө? Биякта орусча түшүнгөндөр бар да. Орусча түшүнгөндөр бар. Эми орусча түшүнгөндөр бар деп эми орусча сүйлөш керекпи? Эми бул жакта Ордолук Ош шаарында аябай грамотный адамдар бар. Анан биринчиси кыргыз тилде турабы?
Анан орус тили экинчи тил болуп атпайбы биздин мамлекетибизде. Жалаң грамотный адамдар келгенден кийин ушуларга грамотный адам грамотно сүйлөп койсун деп орусча сүйлөп койдум. Ошондо сен оюңча орусча сүйлөгөн адамдар грамотный болуп калат экен да? Сен ошондо элге грамотный болдуң дагы мен неграмотный көрүнүп калдымбы? Эмне? Мен сизди неграмотный деген жокмун. Грамотный эле деп атам. Ой, эмне болду? Келиңиздер. Жакшы эле. Зорбу? 2 жаш бактылысың. Яма маззада биякта концерт баштайын деп атсаң, нар жакта. Басаңардылар эди. Турар бай. Турар кетирип коесуң. Келиңиздер, биз дагы атайын айлап жылдап ушул концерт беребиз деп даярдандык да, ошол даяргерчилигибизди оюбуздагыдай кылып элге тартуулайлы да. Сиздерге көңүлүбүз бурулбастан. Орундуктардан орун алып алыңыздар эми. Не болду? Не болду? Не болду? Баштап айтасыңар го? Жок, баштадык, кичине мына элдер көп келиптир, батпай атат. Жакшы болуптур. Ой, отургула, ой. Болдубу? Кыргыздарга айтып койдулар. Талант Кыламовду Болду эми. артисттиктен кетиребиз деген митинг. Буюрса бүгүнкү концертибизди биз баштайбыз. Рахмат. Рахмат. Дал ушундай кол чабууларды сагынып чыгабыз да биз дагы сахнага. Рахмат сиздерге. Кайсыл жерине келдик эле? Кайра башынан ойноп берелиби? Ошондой кылат окшойбуз, а? Жок. Сиз жана айтып атпай элеңиз. Не деп? Сен ошондо грамотныйсың, мен неграмотныймын деп атпайсызбы? Орус тили боюнча Орус көрдүңүз, ошол жерде дагы мен грамотный экендигин билинип эстеп калдым. Сен деле мен жашыма жетсең, анан кийин билем да. Эмнени эстеп каласың, эмнени эстеп калбайсың. Сен деле мен жашыма жеткенден атым Хамит деп калбасаң болду. Так, ошондо сен грамотный болуп орусча сүйлөп, мен неграмотный болуп калыптырмын да. Эми мен онтип айтпадым. Давай анда орусча сүйлөгөн адамдын бардыгы эле грамотный боло турган болсо, орусча сүйлөш керек болсо, сүйлөшүп деле кое берем. Начинай. Я готов. Орусча сүйлөйсүзбү? Если что. Точнобу? Всегда буду. Даярсызбы? Не бойся, я с тобой. Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар. Здравствуйте, дамы и господи. Туура эле кетти? Не дедиңиз? Дамы и господи. Аябай зор экен. Сизге берген эжекейдин сабагыма. Орус мектептин жанындамын го. Бүгүн өзгөчө манай анткени Ордолу Ош шаарында өзүңүздөрдүн улуңуздар аял затынын образын аябай мыкты ойногон Зор Куудулдун Талант Куламовдун күлкү концертине куш келипсиздер. Кыска сүйлөйлү. Көп узун сүйлөгөн эмне кереги бар? Бул жери кызык болуп атпайбы? Эми бул кандай болот? Сегодня необычный концерт. Необычный образ женщину и Человек-паука. Таланта Гламова. Точка. Ким дедиңиз? Необычный образ женщина, Человек-паука, талант Гламова. Человек-паук? Ооба. Onun эмне тиешеси бар? Аны кандай тиешеси болбосун? Талант мындай, бул өзгөчө жигит да, мындай шамдагай кыймылдаган үчүн Человек-пауктай кыймылдайт деген да. Анан образдарды, необычный аялдардын образын жаратат деген. Сен өзүң орусчаны жакшы билбейт окшойсуң. Силерде Человек-паук деп го. Мындай Человек-паук деп коет бизде. Анда эмесе биз бүгүнкү концертибизди баштайбыз. Начинаем концерт, ваши аплодисменты. Жакшы. Рахмат. Грамматикага жатпаса деле, географияга жатты окшойт. Сүйлөгөнүм. Так, кандай кылабыз эми? Талант
Каныбектин концертин алып барып атканыңыздан кийин негизи өзү мен ордума Каныбек бул жерде успайт этиш керек эле, белгилүү себептер менен Каныбек бул жерде болбой калган үчүн ордума сен барып тур деди эле. Азыр Йо Каныбекмин мен. Каныбектин ордуна алып барыш керек болуп атат дагы. Мен жолдо келип атып ойлондум, бул талант жөнүндө айта турган болсок, эмне жөнүндө айтсак экен десем, көрсө талант бир эле жеке концертин берип аткан үчүн, элге мындай маалыматы толук болбогон үчүн эмне жөнүндө айтсам экен деп ойлонуп көрсөм, талант бул Гиннестер китебине каттала турган жигит экен да. Эмне китепке? Гиннестердин китебине. Гиннес китебине? Ооба. Мынабы? Ооба. Тоогум. Айта бериңчи, сен азыр муну тоготпостон мынабы деп атасың. Бирок ойлонуп көрсөң, куудулдардын эң акыркы поколениясы бул жигит. Ооба. Мындан кийин куудулдар жок, точка. Куудулдардын эң акыркы поколениясы. Куудулдардан мындан кийин бул жагына тамашо болуп кеттир. Ошону ойлонуп таптым да мен. Анан ойлонуп калдым. Куудулдардын кенжеси бул тамашонун аксакалы Талант Гыламовдун жеке концерти. Ооба. Ошондо куудулдардын аягы тамашонун башталышы болуп калды да. Мындай болуп калат экен да. Динозаврлардын түгөнүшү, жаңы дöwрдүн башталышы. Почти ошондой да. Динозаврлар деле кызыл китепке катталганбы? Муну деле каттап коюш керек. Бирок чындап Талант Гыламов бир өзгөчөлүгү дагы бар. Анткени мыкты куудул парадис Талант Анарбаевдин окуучусу, шакирти. Талант шоу куудулдар төнү мүчөсү. Талант, аты Талант. Өзү да бар Талант. Мына чыныгы куудул. Талант Гыламов. Рас. Жакшы отурасыздарбы? Антип карабаңыздар, мен милиция эмесмин. Пожарный. Мына көпчүлүк экенсиздер, мен бир нерсени сиздер менен келишип алайын, суранып кетейин ушу. Бизди чакырганда мындай шаштырбаңыздарчы. Тез келди ушу шаштырасыздар да. Өткөндө тез келгиле дедиле, биз тез барабыз деп машинаны аңтарып алдык. Ал мейл онан дагы бирөө чалып тур. Тез келбесеңер болбойт дейт. Такси менен барып алыппыз. Яндекс чакырып. Маалымат бергенде так маалымат. Бирөө өттү. Шашпаңыздар дедим да, чынбы? Ne barbadas? Uygu vatat, başına. Ya ne turasın? Yaylan ne? Ne ta uygu vatat? Uygu vatat bay. Ösülüp koyun pazarına kaçırın. Özün qarmasan. Uygu vatkan adam kan özün qarmasın. Tak. Az koyatır az. Şu düşünböysüzler da. Men kayakka baramayım aylanayın. Başma. Çoğan bola datkan uyda katınım kalıp ketти. Uyda katınım kalıp ketти. Çoğarkı terk uyda kaynanem kalıp ketти, ol ölüp ketsin ana. Katınımı. Koy otursan içine. Uy kuyup atsa kantip koy oturатын да кызык экен. Так, ошондо үй күйүп атат, Жо, туалет. Uy dedim ga uyum. Үй күйүп атат. Katınıma жетип калды окшойт. Үйдү ким өрттөдү? Мен өрттөдүм. Эмне бир карап келейин. Өз өрттөптүр демек. Жетип калды. Немеге жетип калыптыр, ичине өтүп тур уже. Өрт өйдөдөн чыктыбы, ылдыйдан чыктыбы? Бетондон чыкты. Бетон күйөп экен, Күйгөндө ал аябай алып күйөт экен. Бетондон чыкты. Ошондо кантип күйүп атат, мындай алып күйүп атабы же мындай түтөп? Жок, эле сонун күйүп атат. Ким эле көрүп суктанасың. Шипырлардын жарылгандарын кара. Пах, патах.
Мынандай занятскарлар лизингке түшүп атат. Nay. Ana үй өлдү. Машинаңар кана, машинаңар, кызыл машина кана, көп алып келдиңер эле го. Эмне ЗАГСка чыгасыңар го менен? Коя тур. Шамал кайсы тараптан болуп атат? Шамал. Шамалбы? Шамалчы энеңдикинен болуп атат. Мен бир карап келем, мына кол чабасына. Шамал энемдикинен болуп атат. Так. Жаман болуп атат да. Адрес. Үйüm. Адрес. Майкачан калып кетти, Майкачан. Адрес. Адрес түтүн деп жазып кой. Адрес жок. Адрес түтүн? Жок, күйүп бүттү. Бирөөнүн үйү күйүп атса кол чабат мыналар. Биздикилерге баары чаба берет. Ажыраса ham чаба берет. Митинг болоса ham чабат. Сен өзүңү билсең, кичине бир сен жок дегенде сен кичине бир мындай элге кызмат кылып койбойсуңбу? Же бир пожарный эрте келбесе, же бир нөлүчүң эрте келбесе, же бир нөлөкиң эрте келбесе, эмне кылып жүрөсүңөр? Мен үйүм күйүп бүттү. Мен міне эме Абчалдын үйүнө барып жашайынбы? Эмне чабып атасың? Чабат, элге жардам бербегенден кийин чабат. Мен кимдигине жашайм? Эртерээк келип койсоңор, өлөсүңөрбү? Башыма катып тийбесин деп мунуну кийип алыптыр да. Пожарный болбой, башка болот. Хотят түтүндү өчүрүп кое эленби? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 55. Биздин дарек Москва шаары, метро ВДНХ, Кондратюк 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жақшы отырасыздарбы? Манайыңыздар жақшыбы? Майрамдық манайыңыздар, мырзалар. Негизи сахнага артист чыкканда бир эле ниет менен чыгат экенбиз да. Танылайын деп, эл танысын мени деп чыгат экенбиз да. Бирок элдер таныганда да мындай эки түрлүү тааныйт экенсиздер, сиздер таныганда мындай эки вариант менен тааныйсыздар да. Ырчыларды башкача тааныйсыңар дагы, куудулдарга келгенде вообще башкача тааныйсыңар да. Эгер кокус көчөдөн ырчыларды көрүп кала турган болсоңуздар, ырчылардын мындай аты, фамилиясын керек болсо ырын бир куплет айтып чакырасыңар, Көчөдөн мисалы үчүн Нурлан Насип кетип аткан болсо, "О, Нурлан Насип" деп мындай толук айтып, Же болбосо Гүлжигит Сатыбеков деп толук айтасыздар да. Эмнегедир куудулдарга келгенде андай эмессиздер да. Куудулдарда жөн эле атын айтып коесуңар го. Атын айтканы аз келгенсип, аркасына кличка дагы коюп аласыңарбы, Көчөдөн кокус борончу өтүп кетип аткан болсо, "О, борончу го" деп ошомончо токтоп калбастан, "Кодо". Же Тынар аканы көрүп кала турган болсоңор, такыр эле Тынар аканын аты айтылбайт го. "О, Торпок көз келип атат, ono Торпок көз келип атат" деп. Акыркы күндөр Тынар ака өзүнүн атын ким экенин унута баштаган, Торпок көз дей берип. Мен ушул кличкаларды укканда мен күлчелем да, ичимен жылмайып күлчелем. Ушинтип дагы адам таанылабы, борончу, Кодо деп. Тынар Торпок көз деп. Ушинтип дагы адам таанылабы деп күлчелем. Бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, аз да болсо сахнада эмгек кылып, бир аз болсо дагы оозго биз дагы илинип калган экенбиз. Көчөдө мени көрсө дагы таанып калышты. Бирок мени совсем башкача таанып калышты да. Көчөдөн өтүп кетип алсаң эле угулат да, баары бир адам угулат да, жанындагы сразу айтат, "Өтүп кетти, таандыңбы?" дейт. Жанында адам байкабай калган болсо, "Ким өтүп кетти?" десе, жанагы чоң костюм кийип алып, шлапалар кийип алып, мастарды туураган куудул өтүп кетти да. Десе жанындагы айтып калат, "Ал кашпы?" дейт. Азыр сахнада куудулчулук өнөрүндө эле кылып жүргөн, анча-мынча колунан келсе ырдап деле жүргөн бир ырчыбыз, куудулубуз бар. Ошону чакырып коеюн, сиздер кол чаап тосуп алыңыздар. Сиздер тааныйсыздар, сиздер кол чаап тосуп алыңыздар. Сиздердин дүркүрөң кол чааңыздар менен сахнага
Сіздердің дүркірі қолшаңыздармен сахнада мен! Чын мен еже? Ишенбей қайра күлесіз да? Серьез, шулын екен да, қудылдар шығып алып, серьезні ырырдайын десе дағы тамаша ретінде қабыл аласыздар да. Так, ем кезек не келді? Еме, мен ырдайын бардыңыздар шығып тұрсаңыздар. Столдор қырда піресің бе? Так, азыр ушул талант Гуламов агабызды куттуктап келген дагы бир чыгармачылык инсандар бар. Ушуларды бирден чакырайлы. Албетте. Эми чыгармачыл инсандар куттуктаганы келет экен, албетте электриктер келбейт го. Келиңиздер, эми аябай көп болгондуктан тест-тесттен бул жака чакырып, бирин артынан бирин тест-тесттен чакырып туруп куттуктайлы, андыктан убакыттар болуп атат. Азыркы чакыра турган биздин ырчы мырза убагында дүн деди дагы. Анан кичине кармалып калды. Сиздердин кээ бир адамдардын жүрөгүнөн орун алган болсо керек, билбейм. Тосуп алыңыздар. Кайрат Кыргыз. Башкача образдар менен Кайрат Кыргыз. Кайрат Кыргыз. Өзүн бойлоп салкын убак кечинде суу чачыршып ойногон кезимде айкалышкан ал учурду эстесем али дагы кубат берет сезимге али дагы кубат берет сезимге Рахмат. Кайрат Кыргыздын ушундай стилдери аябай жагатта. Кош келипсиз, урматтуу Кайрат Кыргыз. Өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды аябай келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү концерттин себепкерине калуу тилектериңиз. Аябай рахматтарым айтам. Гүлбе. Жок, Кайрат Кыргыз эмес, Кайрат кыз деп коюш керек эле. Андай здравствуйте терги билгиле. Рахмат. Мына үстүдөгү пакет зор экен, а? Салафан. Кайрат Кыргызга ыраазычылык билдирип коебуз. Мал кайтарганы жакшы. Кайрат Кыргыз образында талант Гуламов. Мына Илязеке, Кудул деген ушундай болуш керек. Талант Анарбаевди билесиздер, мына пародия жанрына аябай жакын инсан эле. Мына артынан шакирттери, окуучулары дагы ушул жолдоп келип атат. Мыкты пародист. Анан жок, бардыгына мен таң калганым, Кайрат Кыргыз бүгүн кийимчен чыкканына мен ыраазычылык билдирдим. Акыркы күндөрү Кайрат Кыргызды кийимден кийбей калган деп айтышып атат эле. Кийимчен чыкканына ыраазычылык. Бирок талантаганы көрсөм эле башкача болуп кетем да. Неге? Эми бир башкача Кудул да. Билесиң мындай. Кудул да мындай. Тобагыл. Эми каш копия. Жок, Кудай өзү кечирсин. Астагфирулла, тоба кылдым. Тоба кылдым деп атам. Кудай өзү кечирсин. Вдруг Мен Кудай өзү кечирсин. Вдруг мисалы тоба кылган менчил айтпай эле кое бербейсиң. Оя кызык болуп атпайбы? Мисалы тоба кылдым. Мисалы сизди балаңыз, ана талант Гуламовдай болуп калса, эмне кыласыз? Эми элестетиң. Ситуацияга кирсеңиз, элестетип көрүң. Көчөдө бирөөлөр балаңызга "Сен кимди баласысың?" десе, "Ильяс Эманалиевдики" десе. Элестетип көрсөңүз, Кудай сактасын, я? Бир көз бир артист жетет. Тоба. Кудай сактасын. Койчу, кийинки конокду чакыралы, жүрөк түшүрбө. Кийинки конок чакырайлы? Кийинки бул биздин чакыра турган мырза жаштардын жүрөгүндө орун алган, соцсет тармактарында азыр аябай хит популярдыкка ээ болгон ырчы 4 эле тамга турат экен. Азыр ушундай булар көбөйүп кетти го, фамилиясын айттырбайт, атын толук айттырбастан эле мындай эле. Кандай мындай критика, псевдоним деп коет. Бул бир өзүнүн аты эле. Бакыр, тосоластар, Бакыр. Бакыр образында.
Gözlerin menen kimin gözleri? Toğağılım. Рахмат, Бакир, рахмат. Мына Қайрат Қырғыз менен Бакирдин кроссовкасы окшош экен, а? Çeçkenге usbet etmeye kaldı. Мынау эмне, мынау? Мынау эмне? Мына асыл кыштар. Тапашал туон. Жок, бул эмне? Мына арттагы эмне бар дейт? Gül. О, Бакирдин көрманы келди мына. О. Тоғағылым мына. Мына эже талантака окшош экен, Ба, өзбек туғандар айтат қой Илязеке. Окшатмаса, учуратмас дейт қой. Рахмат, ушунун ордуна пул берсе болбой беле. Талант кыламын. Илязеке, азыр ушундай балдар көйүп кетти, билесизби мындай. Мурда бир жакшы эле балдар болчу эле. Чындап эле мындай необычный образ да, Бакир, а? Необычный образ. Кайтар дүнүйө деп коет да, кожа. Жана мага айтып аттың эле, кокус балаңыз ушундай. Сени балаң ушундай болуп калса эмне кылат элең? Мен баламбы? Менин балам эмес дейт элем. Кудай сактасын дейиш керек ошон үчүн. Кудай сактасын. Мен айттым го, Кудай сактасын дедим го. Акыркы күндөрү ушундай сот тармактарда ушундайлар көбөйүп кетти. Атың чыкпаса жер өрттө дегендей эле сыяктуу болуп калды да. Ушул макал аябай туучокудай чыгып калды. Эң туура айтасыз. Келеми, бир гана Кыргызстандан эмес, чет мамлекеттен келген дагы конокторубузду чакырып өтөлү. Бирок мына Бакирди айтам да Илязеке. Баягы ушулар жаштар аз башкача болуп калды. Эмне болуп калды? Атың ким десем, Максат деген балдар бар го. Мурда Максат эле дейчү эле го. Жок, бул ага караганда сал чөстүрүрөөк экен. Урматтуу туугандар, алыс кетпейбиз, эми өзүбүздүн уста тагайларыбыздан сиздердин көргөн колчоңуңуздар менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Расул Маматкулов. Сиздердин колчоңуңуздар менен. Кыргыз Республикасынын эл артисти Расул Маматкулов. Çırayına jakın can buldum. Ot boldum ey büyük boldum. Şirinim canım aşk oldum. Bir görgünde tartıp alınan çırayına jakın can buldum. Çalkıdan sulu göl bolsa aşığa akan sel boldu. Aşusu Şirinim canım aşk oldum. Bir görgümde tartıp algan çırayına jakın can buldum. Ot boldum ey büyük boldum. Şirinim canım aşk oldum. Bir görgümde tartıp algan çırayına jakın can buldum. Mana şerine bir kollap koşları var. Günün ardı çıkarır. Tabi yolu. Et canın ardını. Jarığın jaçkanay bolsa aylana
çırayına жақын can buldum. Ot boldum ey güt boldum, şelinim canım aşk boldum. Beni görgende tartıp algan çırayına жақын can buldum. Рахмат. Мен өзі бүгін кешіріп қойсыздар, мынау залда отырған біздің жақшынақай еркектерді майрамменен құттықтап қой. Майрамыңыздарменен урматтуу еркектер. Ошо біздің майрамды қолдап келген айымдар, сіздерге дағы рахмат. Ошо айымдарға да бір қол чабуулар. Ош жергесін, ама ресе жақсы көрем де. Ресе жақсы көрем. Азыр мен ырдағанда мұнерге шығып алып, мындай өзүбүзчө бар ғой, мындай ала берсеңер болот да. Чыны мұнерге шығып ала берсе, бүгін майрам, не? Бізде алығындай сөз бар ғой, өлі ам кетсін де. Ona jetimden de. Ama talant kardeşi, talant aytıp alaş. Oldu general mı? Rasul. Şu atayı, şu talant inemin sorusunda жоқ дебестен атай келіп, şu жақшынақай сен шындай концептіңе жоқ дейіл бәдім дөке, саға жоқ дейіл бәдім. Рахмат ака, рахмат. Бирос сөзіңізге. Илайым şu sen концерт қойғанда шындай ел толы берсін, талантың ташқындай берсін, ақ жол саға. Тура. Рахмат, рахмат. Болдем, бұдан бұяқа толы өреді. Тамашалашып қойдым. Албетте, ұлуашым кечу қылып, наке Расул әкем кел олтырады. Өзі негізі шынын айтыш керек, елден әмі азмаз кечірім сұрайым. Чоң кішілерге бір несе деш қиынырақ екен ашық. Өзі мен концертінде Бақтияр Тоқтаровға қатысыш кереклі. Кеше Бішкекте қатысып өлі, үкәм мен ішім шығып қалды, кешіріп қоясың. Шындай кеше ажыға барып келдім, ажыға барып келгенден кейін жалған дүниеде жашап атқаным сезіп қалдым. Енді ырдавайым деді. Мен білбейлі бұй-бұй қылы беріппін дейді. О, көрсе нарақта жаман бұй-бұйлатады екен дейді. Оны білбеппін мен дейді. Бірақ Расыл ұшыл ким Бақтияр әкенің ордын басқан бір еле ұшыл Расыл әке болып тұрды. Расыл әкеге чалдық, әке келіп қой болсаңыз болмайды. Егер Бақтияр әке келбесе, ел мені бұй-бұйладады дедім. Рахмат, бір қол шайып қойсаңыздар. Расул Маматқолов. Майлы, чауалы бергілі, ад дұшы. Маға емес, сізге. О, болады. Болады. Өзіңерді қармап тұрғылы, болады. Оza жаныңарда кім бар, қармап алғылашын. Расул әке, сіздің ұрыңызға биге түшіш апасыны екен. Сіз мұруын бейчілерді алып жүрші өлеңіз, неге кетіп қалды десе ойлан боп, бұны шатшылып кетеді екенсің. Анам біздің оштықтар жақшы. Жақшы, сіз айттыңыз ғой жана, ош маззада, ошқа келсем, бәрәкәлі, көтәріп дейсіз ғой. Мұндай, сіздің голосыңызды көлі тұратын мен де кішкене қойсам болады? Мен өзім ошты сүйем да. Болады. Шапалақмен тартып өрбең. Елдің көзінше емес, оңайға шығады. Тынш концерт өтіп көреді, аны оштықтар жақшы әке. Мұндай, қыстар атта қысқаз бейлі өтсам, чыдай албайды. Сізге маға емес. Еме, азыр қоқан келерсіздерді атып,
талчыбыкта ийилген белиңден деген жерине келгенде сага көргөзөйүн деп неудобно болбойбу? Жок, көргөзүп кое берсеңиз боло берет эле. Ийилип кое берет элек биз азыр. Ошондо кийинки дагы түшүп турамбы? Мен эми мындай акырдан менен бир Жамиля. Мен Жамиланы жакшы көрөм да. Жамиланы ырдайынбы? Мен айттым ырдап атат. Этса, суралар боюнча. Туруп билеп коелачы, ордуңардан туруп. Этса! Кол чабып турабыз. Туруп коюңузчу. Эже, келиңиз. Ора. Атса! Hoppa! Karag'atday ko'zingdan ay Jamila, balda shirin so'zingdan ay Jamila. Bugunda saga kelamen ay Jamila, oh, sen qarabay o'tding ay Jamila, oh Jamila. Hey Jamila, oh Jamila, oh Jamila, oh Jamila, hey Jamila, oh Jamila, oh Jamila. Men yuraman ko'chada ay Jamila, yer silagan chachlaring ay Jamila. Badaralab basavri ay Jamila, oh, balday shirin so'zingdan ay Jamila, oh Jamila, hey Jamila, oh Jamila, oh Jamila, oh Jamila, hey Jamila, oh Jamila, oh Jamila. Чарчабадыңыздарбы? Мына жигитти колдоп коюңуздар. Karag'atday ko'zingdan ay Jamila, baldan shirin so'zingdan ay Jamila. Bugunda saga kelamen ay Jamila, oh, sen qarabay o'tding ay Jamila, oh Jamila. Hey Jamila, oh Jamila, oh Jamila, oh Jamila, hey Jamila, oh Jamila, hey Jamila. Рахмат. Расул ака, бул жагы кыстаргандай эле болду. Жакшы болду. Охо. Аман сону бакырат экенсиз, а? Голос дадыл экен бирок, Расул ака. Ой, молодец. Мындай голос, о, сонун голос бу. Сиздин голосуңузга, о, нияктагы мал жөн кайтат да. Молодец. Дагы бир кол чайып койсоңуздар. Расул Маматкулов. Менин акем. Ой. Бизге караштуу, улам көз сизди көрбөй калды окшойт. Мантып эле келип берип кетти. Жок, сизге бериш керек эле да бу. Bu özünüzden bolat. Cindimelerden. Кыргыз Республикасынын эл артисти Расул Маматкулов. Бүгүнкү майрамыбыздын себепчиси болгон менин жакшы көргөн акем, бул акем менен кошо канча жылдан бери сатир ойноп, интермедиа ойноп, концертисинде качып келип атабыз. Сиздердин дүркүрөгөн кол шаңыңыздар менен өзүңүздөрдүн улуңуздар, кулуңуздар Кудул Парадис Талант Гуламов. Ошары, жиндимеле.
Mına oku. Ben okuy albayım. 10 karma. Teskir. Ha, 10 karma. Bismillahirrahmanirrahim. Ne deydi? Kat. Ne deydi na? Hoş gelipsizler bizden hoş yerge özgeydi. Hoşta tursak. Ha, şu hoş gelipsizler. Ben hoş gelinler de oku atmışım. Ha, boldu. Hoş gelipsizler bizden hoş jergebizge. Bugün bizden Ayaşыбыз Елдарбектин туğulan günü menen kutluktap жақшы ырlardan berip koysoңуздар. Suranoviç anan keyin konsertten keyin Kocakak yüzüm götüңüz deyim ne deyim. Sen bunu tamaşalaşpa, janında joldoş olup kalı yüzümde paçaң şarып koybasın. Je barıp güldürüp duram da. Talant Gulamov. Orus. Hoca Jaqparov. Biroq mындай kebete morus bolsa dagы biroq biles keliniңiz Kırgız, sizdin kүйөө балаңыз болом. Nege? Kırgızlarga kүйөө болом da men. Turabı? Seni bayqabay kalgamızda şo kүйөө болгонуң. Oza tirigilap barıp көмүп коюш керек эле сен. Biroq başka adamlara karaganda men жүрөгүm başka улуттун баласы болсо да Kırgız деп сагат го чиркин. Bak. Rahmat. Rahmat. Kıyrattı. Ay, qanday oturasыздар? Жақшы oturasыздарбы? Денсаулықтарыңыздар жақшыбы? Менің концертім болуп атат, мен да кичине сүйлөйүн деп атайын уақыт бөлүп чыктым бул жака. Жүгүрүп чыгып кире берип чарчап калдым. Мен да мындай кенен отуруп сиздер менен мындай салам алейк алышып, мындай бир отуралчы жакшы келип алдыңыздарбы? Ушул тынчылык болсо Кудай буйрса ушул концерттерде, тойлордо, ушундай жакшылыктарда ойноп күлүп жүрө бериңиздер, урматтуу туугандар. Дагы бир рет куш келипсиздер. Рахмат. Күлкүнүн бардыгы эле эме ушу жашоодон эле алабыз туугандар. Жашоодон эле алып сиздерге беребиз туугандар. Эч нерсе, эч жерден даярдап алып албайбыз. Көргөндү сүйлөйбүз, укканды сүйлөйбүз демекчи. Мисалы, биз кудулдар эң кыйын концерттин башында минеге бийди, минеге ырды берип атабыз. Элдер отуруп алсын, мындай бир жайгашып алсын, мындай бизге көңүл бурсун деп анан беребиз да. Болбосо кимин запчасы бол? Кармап алыңыз. Шундай кылып ырды берип беребиз, ушу отуруп алышсын, жайгашып алса анан ушинтип концертти баштайбыз. Негизи кыргызды күлдүрүш кыйын. Күлбөйт анча-мынчага. Бирок күлүп алса токтобойт. Өзү дагы күлбөгөн адамдар алдыңкы катарга отуруп алат. Зоопаркта отургансың. Наракы бассаң нары карайт, бери бассаң бери карайт. Кыйын калкпыз. Анча-мынчага ушу күлө бербейбиз, анча-мынчага таң кала бербейбиз мисалы. Шунда керсейип турат да, шунда керсей. Бирок любой кыргызды ушул түбүнү сураштырып, ушундай бир карап, мындай тактап келсең, мөл булакта 50 000 кредити бар да, шундай. Бирок мындан турат да, мындай кылып. Бир гана кыргыз банктан кредит алып туруп, чачып ичип ташайт. Муну бир гана кыргыз эле кылат. Ошон үчүн кыргыз болуп жаралып калганыма сүйүнөмүн. Албетте, кандай десем, ушундай тойлордо жүрүңүздөр. Дагы бир рет куш келипсиздер туугандар. Эми кыргыздын бир кыйын болгон жагын мен түшүндүрүп кетейин. Айтып атпаймынбы, кыргыздар коркпогон, эч жерден коркпойт. Германияда бир миллиардер ооруп калды да. Германияда бир миллиардер ооруп калыптыр, ооруганда дагы кан менен ооруган. Ага кан куюш керек, башка эч нерсе кылыш керек эмес экен. Ар бир мамлекетке жарыя кылган, ар бир күчтүү мамлекеттер, Россия, бул жагы Кытай, ушундай күчтүү мамлекеттердин адамдарын канын алып келип, жанагы адамга куйган болгон эмес, ушундай күндөн күнгө оорлоша берген, акыры эмне кылышын билбей, баягы немистин желдеттери Россияда айланып жүрсө, эки кыргыз ичип отуруптур да. Мунулордун деле бир көрбөйлү, айланайын. Давай онда деп сураган экен. 100 грамм каныңы сатчы мага десе, давай деп 100 грамм эмес, 200 грамм берген экен. Алар да учуп баргандагы баягы немиске куйса, сразу жылыш болуптур. Давай Кыргызстанга баргыла, 7 литр кан алып келгиле, сурабагыла. Канча сом экен дагы сурабагыла, бергиле. Алдагы самолет менен учуп келген, алдагы 2-3 кыргыздан албастан 7 областтан канды жийип кеткен.
апарып баягы немиске куйган баягы немис 3 күндөн кийин путка туруп кетиптир. Сонун болуп кетиптир. О, таң калган. Айланайын, кичинекей мамлекет. Кыргызстан карызы көп мамлекет, күчтүү адамдар жашайт экен. Биз разыбыз деп телевизорлорго чыгып, түз эфирлерге, интернеттерге мына ушундай кыргыз немис тонда өрдү деп ушундай кыскасын айтканда дүйнөгө дүң болуппуз. Bir maldan kийин 15 күндөн кийин баягы немис 15 күндөн кийин өзгөрө баштаптыр. Немисти билесиздер да, бул немис бул. Барам деген жерине барат немис. 7-деби 7, 6-6 баягы немис 15 күндөн кийин мына баратан деп телефонду өчүрүп көрпөн тана тыгып коет экен. Ар камокто эле 100 грамм туруп алып, кандай жаш тынчылык болсун, кете эле алып эле ушундай. Ара жолда эле кетсин деп эле ушинтип эле. Банктан кредит алып эле ушундай тойлорду эле карыз болуп эле баягы миллиардер, миллионерге айланып калыптыр. Катын алып, катын алып эле, катын кетирип эле ушинтип жөн эле турган баланы бийиттеп, атарай. Эмне бала болду экен, текшерип көрөлү деп, баягы немисти алып келип текшерсе, кыргыздын каны энесин окута койгон экен. Ошон үчүн кандай десем, мына кыргыздарга даңк. Кыргыз элибиз аман бололу. Рахмат, бар болойлу. Эч качан жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Апаларыбыз отурат мынакей, апаларыбыз. Апаларды кандай көз жаш агызбасын. Бар болуңуздар. 23 февраль бүгүн мырзалардын майрамы. Бул кандай майрам? Бул армияга, ата мекенге кызмат кылган жигиттердин майрамы. Азыркы, ой, эже, не болду? Жакында сиздики келет, 8 март. Мырзалардын майрамы, мындай чыныгы ата мекенге кызмат кылган мырзалардын майрамы. Азыркы балдар ондой майрамга кошула албайт. 8 мартка которулуп алабыз биз. Эжелер менен кошо майрамдап коебуз. Кандайсың деп. Молодец, эже, өмүрүңүз узун болсун. Столдо толуп отурасың да, көрүнүп отурасың, молодец. Семизадан баары жакшы деп сиденеге батып алса болду. Эме күлкү айтып атпайбызбы? Күлкү каяктан? Күлкү ушул о жактан алабыз, бул жактан алабыз. Бала кезге өтө турган болсок, бала кезге өтөлү урматтуу катар. Биз деле бала болгонбуз. Бирок биз бала болгонбуз, биздин ата-энелерибиз бизди кандай десем, мен азыркы балдарга айтам да, азыркы балдарды өтө мындай этияттап чоңойтконсуздар, өтө мындай. Өзү түшүп кетпесин, кара, өлүң туруп калган кала деп. Шуну бир чаап бир нерсе менен небереңиздерби, небере болот көбүнчө ушу. Биз деле баланы этияттап мындай, кара, жыгылып кетпесин, деп ушинтип мындай сала калганга чейин мисалы. Атабыз болсо, мээси жок, бир уруп ушундай кылып. Бизди андай чоңойткон эмес. Мына мен тең апам менен апалар, аталар отурат. Бизди билбейм, мына аренда элекчи кандай. Мамлекеттин баласы беле кандай. Азыркы балдардын акылы күчтүү, азыркы бала мына кечинеке бала шым кийет азыр. Шым кийет, кечинеке мына ушу бирге чыккан, бир экиге эми кетип аткан баланын шымын шыпырып койсоң, деп кийип алат. Бизди биринчи, экинчи класска чейин шымы жок эле чоңойткон. Эсимде мен ошол. Шонда шым жок беле, эмне беле? Шымы жок эле, далдаңдатып эле, коло кошулуп эсип келе, кандай жаш, бар аналар менен ойна, бар. Деле шымы жок эле, чоң эле, далдаң этип кирип кетип эле. Айшенен ана, мына сенин балаңбы? Ой, бана чоңоюп калган турбайбы? Чоң балаңбы? Ой, мына десе, чечесинен деп элем төлө. Тоо кылды. Мен ошол айшенелерин көрсөм уялам азыр. Чын? Азыркы балдардын акылы дагы күчтүү. Бардык нерсеге акылы жетет. Бизди билбейм, караңгычылык кылып эле чоңойтуп койгонсуңар да. Мисалы азыр, калбан түшүп кетпесин деп. Биз бир жерден таракка түшүп кетсе, элиңе тырып кала, деп койра. Жел көздөн мындан тудакка отургузуп, элиң туруп, былжырап эле жүрө берет экенсиң ары бери эле. Карма деп наркага карматып коет. Баягы түшүп калган жанын көгөрүп отуруп каласың, ийлей албай же күлө албай. Акыл, караңыздар. Күндүн ысыгы 45 градус, күндүн ысыгы 45 градус, июлдарда түнү шайтан келет, жат деп көрпөнү жаап эле мындай кылып эле. Болду ошол, эртең ачат эле да. Биз дагы лох келек да, шайтан келет турбайбы? Өлүп калсак эмне болот? Ошонун ичинде. Саар ачасын, шайтан кетиби?
İyi ölün turup kalayın, sen var bilen dep sorap. Azırkı balдар, oğa, opşum işenbeydi, ha? Azırkı baldarga şaytan gel odat desen, kana, deydi, kana. Şaytanam, hazır gelem dep munda. Bir qanday desem, şuntüyle çoң айтып қойғанса, данан илгери мен кейін ойлап қалдым, неге ушундай çoң айтып қойған? Себебі көрсө, илгери апаларыбыз жоқ дегенде 7 алды 15 төлөгөн экен да. Ошондо биринчисине көңүл буруп, экинчисине көңүл буруп, үчүнчүсү бай Ильяс ака айткандай, ошентип баягы балага деген мээрим бөлүнүп кетет экен да. Балага деген мээрим бөлүнүп кетип, эне бечара таяка, о, эң акыркы бала ояка урунуп, бияка урунуп эле чоңоюп калган ол. О, hiç kimde merimin görgön emas. Mantep öyle jaldıra öyle, mantep öyle parasala 11'de bitip kalgan. Kim atası, kim apası bilbeyt. Turup üylen olat, oşonda öyle kalıp ketedi. Sebebi memnege, enenin sütün emgen bala ene dep yaşaydı eken. A maldın sütün emgen bala mal ele olat eken başka. Şunun için azırkı balдар qarаңыздар qanday desem da күчтүү, акылдуу, бардыгына акылы жетет, Telefon berip koysan azırkı baldarga paçağını çıkarıp çukup koluna karmatып koydu. Ben gelinlerdi daha gördüm. Yaş gelinler balдар şu jörmölöp kalgan eken konsert koyup görüp kaldım. Ey, telefon koşunca berilip ketiptir. Telefon menen, video zvanok menen süйлöşüp, dep süйлöşüp oturup, balası beçara aç kalıp özü şundaydan jörmölöp gelip, açıp emip jawap ketti. O sezgen жоқ. Oturat uşak menen kovalaşıp. Anday bolboyt. Araş gerek, telefonga köp berilbеш gerek. Telefon, nazır şunday çurkap жүргөн baldarыңар бар, misal hazır jaş üylөнгөндөргө айтам. Ey, түнү жатканда балаңардан телефонуңарды этият кылгыла. Өчүрүп, полетка тыгып, мындай падушканын түгүнө коюп жаткыла. Бала бул көргөнүн кылат. Жаман бул уктаганда түнү туруп алып, видеого тартып, YouTube'га жүктөп койсо, отурасыңар 1 миллион просмотр болуп. Şunun için mına balдар için bir kol çayap koyuңuzдар. Rahmat. Ne bala turalı süylep kaldım sebep degende men uşul мындай söz var go, törөгөндүк эмес, баккандыкы деп коет го. Men sebebi apam törөгөндөн кийин 3 айдан sütü kaçıp ketken, andan kийин eneme bergen, çoң enem. Men oşa kampirдин баласымын, oşa kampirдин колунда чоңойгонмун, ошол энем мен артист кылган дегендей, менин энем мына былтыры бул дүйнөдөн өттү, 102ге чыгып өттү. 102. Айтат го, калган өмүрүн неберелери жашасын, балдары жашасын, кыздары жашасын дейт го. Мен энем эч кимге бербей өзү жашап өтүп кетти. Berbedi şunday. Özüyle yaşadı gitti şu. Şunday oldu. Жақсы. Sebep degende biz kudul bolgondan keyin mындай bagı bir jerde ölüm bolsa bir jerde toy degen şunday bir gülkü payda bolu beredi eken. Men misалы oşal enem ötkende bir gülkü payda oldu. Biz ayaldardı sıylayız, albette bирок ayaldar aktrisa eken. Ayaldar kudul eken. Men kudul dep özümü kanday desem mындай sezip жүрөөрүм да. Жок, аялдар кудул экен. Энемдин 4 кызы бар, 4 кызы ошол энем өткөндө bir gülkü пайда болду. Мындай көкмөк кылып кийгиз отургузуп коюптур боз өйдүн ичине. Көкмөк. Алыстан кыз бирак тобун көрүндү, кыздарына окшоп. Ыйлаганда, охо, жаман ыйлайт экенсиздер, а? Кошуп, көркөмдөп, деп күй. Ушундай кыз бала көбүрөөк күйөт, албетте. Сонун болот экен, мага жакты. Бирок bir жери мындай ыйлап атып сүйлөй берген жериңер жакпабы мындай. Таң калдым да мындай. Сүйлөй берек. Papıtı söylüyüp ketkenciler da. Mağa yaman jaktı da. Gir dedem en kişine ne öğresmin kişi geladat sonunu da atışat. Vay gizdin görkü oymadı, kişinin görkü oyladı, altınday olgun apam yok, haylanayın kıynaldım. Gülben Sevet nasıl kılacağım ne yap geldir? Altında olgun apamay, karaldım apamay, kayra gelbeyt apamay, balanşımı çok kaçırdı jatkıra, oy. En çoğun hocam, iylay ver içim tırışıp kaldı deyip, 5'ten beri iylay, büre gelip zamen bolup tursa boladı la.
Ең қызығы мүнтет, сенікі келіп отады, қаттығырақ дейді. Düşünmeye kaldım ben o şerge. En kızığı, mundan dağı kızığı, bizden uyga oşa günü canı gelin bolup kelgen, ol gelin enemi dağı tanımaydı. Meni dağı hiç kim tanımaydı, oğa barır o. Canı gelin kelgen, onu bol boyla zamenge koyup diyeceğim. Sen dağı ilap dur, biz ayak varıp geleyle. Bir nese cep geleyle. Men qanti uylayım desem, mına paraka жазып koydum, ilap ılcıravay. Kişi geladat dedi, ecem oyak tolup kaldı, bayağı gelin jaş da eme. Bayağı bunday patır puturda bayağı produkttan kağazın karmı oldu. Bakır, kişi geladat dedi, oldu da şap durdu dağı. 2 kilogram karşıkan 3 kilo piyaz da onusu başladı. Var bolungslar, bay bolungslar tuğandar. Rahmat. Ben bir nerseni aytıp keteyин, урматтуу туугандар, ушундай ар концерт коюп атканымда, ар бир концерт коюп атканда şu meni кандай десем колдоп, концертиме жардам берип, ушундай концерттерге кандай десем каражат жагынан, башка жагынан, ушул сөз жагынан, бардык жагынан жардам берген ушул мен айтып коеюн деп атам. Өзү былтыркы концертимде дагы айта албадым. Өзүмдүн атабыз бир. Шул өзүмдүн кандай десем жакын акам бар. Бир тууган балдары сен мындай. Семетей деген акем бар. Ушу Семетей акем ушул концерттерде көбүнчө жардам берет. Былтыр дагы аябай чоң жардам берген. Мына бүгүн ушу концертке дагы кандай десем салымы бар. Кече келди, бүгүн келе албай калды. Ушул анын дагы фамилиясы Гуламов. Семетей абама бир кол чайып койсоңуздар ушул концертке. Рахмат. Хожа. Мыкты Кудул Парадис, талант Гуламов. Хожа Жакпаров. Рахмат. Мен сұлу деп еркелетіп қойымды, талант екені. Сіз сұлусыз ака деп қойым. Ішімде тоғағым деп қойым. Біреуге жаман көрінгім келіп етем, жаман нәрсе айтым келіп етем. Оны еже жақшылап отырасыз ба? Баяғы башыда. Деп отыр еже. Яман. Зор бұл манай. Қол шап қостыр еже. Бары болыңыз. Мына сіз барып біздің концертімізді басқаша башталды. Есімізден шығып қалды сөздеріміз. Лайым ертеңдағы келің. Еме біз оған тайлы жана мен Рахман ағай өзді естеп қалдым. Шул сіздер үшін сіздерден дүркірген қолшаңыздармен Қырғыз Республикасы маданиятына өзгөчө бір салым қошқан ағайыбыз, устатыбыз, Раматылық Рахман Разықовтың қызы Қаныбек Разықовтың қарындашы сіздер үшін ырдайт Гүлмайрам Разықова.
Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Гүлмайрам Разыкова. Рахман Разыктың кызы, Каныбек Разыктың карындашы. Капаталар окшош бекен. Мен адашып кетип Гүлмайрам ака деп берем. Яман. Чырайлуу ака да, чырайлуу эже да. Бара бер. Сап сарыда. Жакшы отурасыздарбы? Сот. Жүрөңөр шу дейтишти. Ушундай заманына жараша болот экен. Аркыл эми мурда жакшы эле, мурда бирөө уурулук кылып соттойт элек. Урушуп кетишчи. Азыр башкача арыздар түшүп атат. Быйыл Гүлзат Мамытбек деген кыздын үстүнөн жаман көп арыз түштү. Өтө көп арыз түштү. Араңарда жазгандар болсо керек. Эч кимди отургузбай атат экен ал. Тур эле, тур шалпайба эле, шалпайба деп. Бизди отургузбай атат деп раз арыздар түштү. Ушундай заманда жараша экен. Дикий волк деген бар экен. Карышкыр демип кетиптир. Бөлтүрүктөр арыз жазып алар отурат. Ушундай ар кыл. Унутуп деле калдым мен көптөн бери ишке чыкпай. Кандай жаксыңбы, отурасыңбы, тынсыңбы? Жүрөсүңбү, сот болгондон анелериңи ачып койбойсуңбу? Эмне? Бүт эле туруп алыпсыңар го, бүт эле. Элге сот болгондон элге ачык отуруш керек. Элге ачык айтыш керек. Эмне мынау орустардын алгындарын окшоп кийинип алыпсың го? Ой, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен Кудайга шүгүр, сизчи? Жакшы, биз деле жакшы, Кудайга шүгүр. Отурабыз, мына жаз келип атат. Мынча ызы чуу болуп. Ызы чуу болот да, сиздин алдыңызга тансага түшүп келген адамды көрдүңүз беле? Ызы чуу болот, тополоң болот, бакырдык, кыйкырдык. Мен бир айдан бери келем, Баткенден келип атам, кабар алып койсоңор, өлөсүңөрбү? Келем, жок болосуң, келем, обедке чыгасың, келем, туалетке чыгасың, элиңи туруп калайын ия. Жок, анчалык эмне болду? Анчалык эмне болду? Болот да, болгон үчүн келип атпайынбы? Проблемам бар үчүн келип атпайынбы? Айтпайсызбы ошону? Ия. Айтпайсызбы? Айтат да, айтып атпайм мен. Муну карап койгула да, элдин проблемасын чечип койгула да. Эмне анау алдыңа мен балама неме койгонсуз, коюп алгансың, эмне? Оозуң чоңбу, мине беле? Шалпылдап жейсиңби? Муну коюп алсың го. Форма ушундай, биз ак иштейбиз, ошон үчүн ак. Силер ак иштейсиңер. О, өтө ак иштейсиңер. Ак. Ак болбой калгыла, өлүм туруп калайын айт. Менин проблемамы угуп коюң. Айтың ошо, проблема. Проблема менен келди. Мени ажыраштырып коюң. Эми ажырашканга ушунча болуп атасыз. Эми ажырашсаңыз эриңиз менен ажырашасыз да. Эрим менен эмес, эрлерим менен. Мен эрим менен болгондо өзүм эле ажырашып алат элем. Тактап алайынчы. Кандай дедиңиз? Эрлерим менен. Эрлериңиз болгондо кандай? Эрлерим болгондо мен чык эрге тийгемин, 90-жылы тийгем. 90-жылы мен эрге тийгем. Кеминге. Биринчи 90-жылы кеминге эрге тийгемин. Турмушка чыккам. Анан эмне болду? 15 жыл жашадым. Жакшына эле жашапсыңар го. Жакшынакай эле жашадым. Күйөөм мага чыдабай чачы түшүп калды. Ошону менен эле. Эми чачы түшүп калгандан кийин уксу кетип калат экен. Жок, алды арты бирдей болуп калат экен. Болбоду, жакпады. Андан кийин бир кызык окуя болгон. Ичип келип алыптыр десеңиз. Өткөшө свет жок бирде. Жатып алыптыр, мен деле жатканмын, свет жок келген экен. Мен улам көрпөнү тарта берипмин, ол улам ачат, мен улам тартам. Ошентип атып, мынтет, сиз тарта бербечи, өлүп калам дейт. О, күйөм экен көрсө. Мен ойлопмун, балдардын көчүгү ачылып калган окшойт деп эле. Тарта берген турбайбы кайра эле. Анан ажырашып кеттиңиз. Ажыраштым андан. 2005-жылы ажыраштым. 2005? Ооба. Не болду андан кийин? Андан эмне болот? Тура бере белем. Жаллабатка турмушка чыктым. Өзүңүзгө мына? О, Сузага.
Анан ал күйөөңүз менен жашадыңызбы? Жашадым 2010-га чейин. 5 эле жыл. 5 2010 ол жашадык, жакшынакай эле жашадык. Бирок ол күйөөм бийлей берет эле да. Кайерге барса эле мынантип эле площадьтарда алып эле кыз келиндерди көрсө эле мынантип эле кызганасың да, айланайын, туурабы? Кызганасың дегендей. Аял кызганат. Ооба. Ошондой. Кызганып атып эле ажырашып кеттик. Кызганып атып эле ажырашып кеттик. Болду ошо менен. Кандай болот? Кандай болот? Мен тез-тез жашайм келип атса. Болбойт. Жанагындай макалды билесиңби? Тешик мончок көз көчөдө калбайт дейт. Кандай мончок? Болду, ол бир эле жолу айтылат. Анам эмне болду? 2010-го 10 ажыраштым. Ажыраштым ал менен. Анан? Андан кийин убактылуу бир дос таап алдым. Подружка. Таластан. Ол экөөбүз өлө айландык. Ар бала болдук. Кызык экен го сиздики. Өлө айлангандан кийин 2011-жылы дагы бирөөгө тийдим. Ал каяктан эле? Ол билбейм алан, ол күйөөмө мен түшүнбөдүм. Ол күйөөм бир туруп Таластамын дейт, бир туруп Баткендемин дейт, бир туруп дагы бир жердемин дейт. Мен ойлодум, ол тоголок эле жетим болсо керек о. Кайын журт жок беле? Билбейм, кайерге барса эле мындай да дей берет эле. Анан ал күйөөңүз менен кандай ичип кетти. Ушудан көп турмуш бузулуп атпайбы? Ооба, ичип. Ооба, ичип мунага ушундай. О, эркектерге окшоп мынандай 200'дү бир бастырса кана. О, Кытайдан алып келген бир мынандай 10 граммдык бир нерсеси бар. Бир ишаркты алып келип алып, бир күн кетишке мазгыңда дей берет. Баягы менен майдалап. О, майдалап. Оны ичип алгандан ырдайт. Кыргызстаным деп ушундай. Ушуларды уккам мен бир жерден. Эми ичип алгандан кийин о күйөөм сүйлөй берет экен. Соседтерге болт бетип эле сүйлөп коет. Аяштарыма сүйлөйт. Ажырашып кеттим. Болду. Арактын айынан ажырашып кеттим. Болду ушу менен? Аякта болот. Эми гүлүм ачылып атса. Канча болуп кетти? Мен адашып кеттим. Эсептебе, баракасы кетет. Ишиң эмне? Сен эсептеп, сен эмне мен тийип түшүп атсам бир жериң ооруп атабы? Ошондо канча жашап атасыз? Ким менен? Азыр ажырашып кетип атасызбы? Ооба, ажырашып кеттик о менен. Уже кеттим мен. Мен кеткенден ол камалып кетти. Дагы кимге чыктыңыз ошондо? Кызганып эле ошонун досуна эле советке бардым. Жанагындай макал бар го, жакшы кыз алыска кетпейт деген эле ушу. Тегеренип эле жүрөм. Уялбай досуна. Сразу эле досуна чыктым. Ошо досуна чыгып алып, күз күнү карап алып, бир күнү мынтиме, ушу кетишимде бузулуп эле кетпесем болду деп. Аны менен жашадыңызбы? 3 жыл. 3 жыл? Ооба. Болду ошо менен. Ооба, 3 жыл. Жакшы эле жашадыңарбы? Кандай болду? Жок, ажырашпадык. Ол общем ажырашпадык. Ол өзү кетип калды. Үйгө барсам айтат, жок дейт. Кетип кал. Ал күйөөңүз уруш талаш деле. Жок, эчтеке деген эле. Мен сөзүнө деле түшүнбөйт элем. Не деп аткан деле. Бир присказкасы бар эле, чык эшикке дейт эле. Ачуусу келди. Чык эшикке дейт эле. Эй десем, чык дейт. Өзү эле кетип калган. Өзү эле кетти, анан мен келе бердим, отура берем бул жерде көгөрүп. Болду окшойт, эми. Жок. Дагы чыктыңызбы? Дагы. Азыр кызы. Ооба, көлгө. Аябай тез жашабадыңызбы? Ооба, мен өтө тез жашагым келип атат. Мага жашаган требит этет. Көлгө чыктыңыз? Көлгө турмушка чыктым. Жакшы. Күйөө деген мына ушундай болуш керек. Күйөө деген мындай тез-тез жашаш керек. Аялды караш керек. Мындай аябай жакшы. Менден салам айткыла дейт. Соседтер менен жакшы, сүйлөгөндөрү жакшы. Аябай сонун. Жашооңор жакшы экен. Жашоо өтө сонун болуп атат. Байкадым. Ал келгениңден эле мына жакшынакай болуп, гамаж кийип алыпсыз да. Бул гамаж эмес, өзүбүздүн түгүбүз. Жакшы, ол күйөөм өтө жакшы. Футбол ойнойт, футболго кызыгат. Кайсыл жерде футбол болбосун, мен күйөөм алдыңкы катарда отурат. Өткөндө Катарбы, Патарбы каерде болду? Катар. Катар. Мен Катарда кайын барды. Мен Катарга барайын, Катардан калып калбайын деди.
ketdi o'sha barıp geldi. Gelip futbol oynadı. O futbolun görüp öte suyundum. Toptu mınaqa tepse varatals mınaqa jığılıp atar. Жақсы ойнайды екен да. Жақсы, өте сон. Аябай жақсы. Ушундай күйөө деген ушундай болуш керек. Ошо келгенден бери семирип калдым. Жакшынакай болду. Эми жашооңуз жакшы, токтогонуңуз жакшы да. Токтоо, уже токтоп калдык. Анан ол күйөө менен жашап, эме деди, айтты, сен көп былжырай бербе, эми чыгып түшүп үйрөнүп калыпсың. Сен мага келгенде ондай чыгып түшпөйсүң. Эгер чыгып түшө турган болсоң деди, муну камчыны көрдүңбү деди, сабай берип пачаң чыгарып коем деди. Кайсы камчы? Күйөөмүн камчысы бар экен, мунундай. Ол камчыдагычы чапканда мээрге тиеді екен. Менин анча-мынча соседтерим мындайда жүрөт эле ажыга учуп кетти. Оңолойлу деп. Өтө сонун порядок болуп калды. Өтө мындайлар көбөйүп кеткен соседтеримчи. Өтө жакшынакай болуп калды. Катуу чабат. Өтө кат. Чапкандачы реанимацияга бир барып келет экенсиң. Любой, бир чапкандачы любой кетчирип коюңуздар деп атат. Кетчирип коюңуздар деп атат. Мынантип сүйлөп атышат. Отырып сүйлөп атат мына. Эми мындай сураган айыбы жок да, туура. Эми ушу менен болду кыласыз да. Болду кылам, итагел айтты, эгер болду болбасам камчыны төргө илип коем деди. Да канча жашайт экенсиз? Эми турмуш көрсөтөт. Мен бир нерсе дей албайм. Эгер кокус болбой калса, куршапка чыксамбы деп. Өзümün oyum deyim. Oydan kaytayım bırak. Tüp. Şöyle oturup durup koyalım mı? Erten men de kuyum geçinip suratmasın. Kamçı tiybesin. Çirip dayanız. Dakkansayla yaşayır Yaşayım, dakkansa yaşayım. İlahime 2 yaş baktılığı olsun. Karmaşkan kolumuz hiç kaçan üzülmesin. Bizge göz tiybesin. Yaşayı verip zerriyip geteyli. Amin. Oşan üçün mına zakıstardı 40 beriniz. Mınday da bizde mınday mıyzam degen var da. Tim boyla narkı güyüm geçe türmöden çıkıptır. O bilip kalsa öldü. Gel val her belede. Ne ol var taşın de ol. Çaman kılar. Mınday da biz acıraslardan buradan da 3 ay vakit verişimiz gerek. 3 ayı çok hele. 3 ayı çok hele. Jönele 40. Oturamam ben seni 3 ay kutup. 3 sekindi çok hele taş 40 boldu. Senem ne gitti? Oldu acırastın adaptırlar buna mı? Vurup koy. Oldu. Men oya koyayım ben. Ayt. Vurup koyam. Aytı otam ben caman. Acırastır men. Pasportunuz var mı? Var pasportu çok adam bu. Var. Urdap ketmesinde buna salып aldım. Şahırınar kovupsuzluğu eken elini tutup kalayın ya. Caman kılat eken buna salып aldım. Koy otur sana berem elini tutup kalayın ya. Şunday yaşoyam elini tutup kalayın. Bunu dağı hayvay orap algan turbayım az koy oturunu şaşılışta çıkpay da kalat. Elini tutup kalayın. Sasetlerge gülküle olsa buna elini tutup kalayın. Buna jaz pasportu jaz dağı bir jönü bütün acırastır. Yaşomu men de kulayın adamça yaşayın mendele. Öldü bir jolu. Akırkı çeçim oşo la. Çeçim boldu. Mendele çıkıp düşe ver buja na deyala. Özü tez yaşap koyup. Oo, yaşaş gerek boldu odat. Anda sizdiki jеңил экен. Мына архивтен кирип туруп эски закыстарыңызды алып ошо жерден. Ошо жерден текшерип, меникini ажыраштырып коюң. Сразу бүтүрүп коюң. Талант Гуламов, Мирлан Абдрашитов. Рахмат. Уважаемые пассажиры, совершается посадка рейсом Москва-Ош. Просим всех вас подойти к пункту А для регистрации своих паспортов. Так, следующий, проходите, пожалуйста. Проходите. Здравствуйте, здравствуйте. Это что у вас? Я не понял. Домой. Мне домой надо. Как вас там оттуда пропустили-то?
Не знаю, он пропустили уже. Я уже тебе уже приехали уже. Давайте так. Я сейчас проверю, что там у вас. Это что у вас? Это припрек. Ой. Что это? Шамалдат, вот. Там Кыргызстан горячий, вот. Вентилятор. Да, там. Извините, это вот мы не пропустим, к сожалению. Вы оставите сюда или как его в багаж надо сдавать? Мен onu zorga aldım. Нет, домой надо. Нет, извините, в ручной вклад это нельзя, понимаете? Это только в багаж и все. Какая разница? Ты деньги забрал, дай меня это. Как мне орчан сюлетер. Давайте так. Все. Это зачем вам? Это киржуганская. Что сделать? Киржуганская. Что это? Это лагян. Зачем это вам сейчас? Стиральная машина! Это тоже вот мы не пропустим, извините. Почему не пропустим? Нужна мне? Нет, извините. А вот вы вентилятор, это все, там вот все, ведро, это все надо было с КамАЗом отправить в Кыргызстан. Деньги нету. А? Деньги нет, потому что я там с собой забрали. Как, на КамАЗ деньги нет, что ли? Да, КамАЗ на деньги нет. Извините, мы не пропустим, давайте так. Что у вас, что это? Ведро, что ли? Челек. А это зачем вам? Там Кыргызстана су проблема. Грант нету. И что? Там вода таскаем, туда-сюда. Это вот не пропустим, извините, пожалуйста. Или в багаж давайте. Багаж. Давайте так. Баррель алкоголь, мына орус. А в сумке что у вас есть? Бомба есть. Вы что шутите? Давайте, откройте. Я не шучу, просто сумка. Вот. Так. Что тебе надо? Забери. А это зачем вам? Тарат алганская. Что? Тарат. Малита читает? Ну это... Ну можно, конечно, но сейчас проверим это все потом. Что сейчас? Что это? Чайник, как положено. Вы куда едете? Домой едете? Домой. Или в горы едете? Нет, домой. Вот нужно. Вот вы женщина даете, а? Что у вас-то еще есть? Что это? А это что у вас? Это мне там муж каждый день вот пьяный. Потом я байлаганская. Зачем вам это надо? Там собака тоже есть. Извините, мы не пропустим. Баррель алкоголь. Я за деньги я не за. А это что? Зачем вам сковородка? Сковородка, там меня там муж, дам! Все уже кончилось. Надо было в багаж сдать. Нет. А что тут грязный? Зачем вам это надо? Это пылесос. Зачем вам? Гыр. Давайте так. Остальное сейчас там вещи, да? Вещи. Вы куда сейчас летите, да? Я на Кыргызстан. Ну, в Кыргызстан, да? Кыргызстан знаешь? Да, я знаю, конечно. Я там улетаю. Подождите. Это же вы... Вас Айгонгуль зовут? Да, я Айгонгуль. Это вот 2 года назад вы приезжали к нам в Москву работать, да? Мне там 2 года. Да, к мужу вот приезжали. Вот. Да, я туда улетаю, муж. Я сразу вот видно, вот что-то знакомое, да, вот. Ну, а где ваш муж? Он в Кыргызстан ушел, давно ушел. Куда? Кыргызстана уже. А он уже улетел? Да, улетел он. А вы теперь только собираетесь? Да, я сейчас наработали, там я, вот вещи все гигантские, я улетал сейчас. И кем вы здесь работали в Москве? Я один. Ну, кем работали? Что вы делали? Я ресторан работал, ресторан. В ресторане? Да. Что делали в ресторане? Котломойщики. Мыли, да? Да, вот, джуганские. Ну как вам, нормально понравилась Москва? Да, конечно, понравилось, да? все. Вы с Кыргызстана, с какого города были? Я из Кыргызстана, это... Саша, да? Саша Счогала. Өзімелі. А вы же говорили, что... Ош! Там же у вас есть, как его, блюдо ваше, как я знаю, кушать? Ой-то. Что? Как там? Вот. Майдаманты. Да, на русском языке. Крыска манты, крыса. Крыса? Да, крыса манты. А маленький манты? Да, маленький манты. Ну, Айгонгуль,
Вот слушайте, пожалуйста, вот вы сейчас в Москве поработали, Да, да? да. Вот это у нас это все мусор, мы мусор бросаем, а что вы с мусором вот это все собираете, домой везете? Зачем вам это надо? Надо. Здесь, там, Кыргызстане, это не мусор, новый. Кыргызстана все новый. Зачем? Вы же здесь... Урулган машина тоже новый. Ну вы же здесь работаете, у вас деньги же есть. Нет, деньги керек-то. Ну зачем? Вот можно же вентилятор там у вас в Кыргызстане купить, это там же дешево. Нет, это... Можно вот это ведро, вот сковородку, вот чайники там купить в Кыргызстане, правильно? Деньги нет. Как деньги? Там же дешево у вас? Да. А что вы там не покупаете? Да. А? Че смеешься? Че? Не гулять. Че смеешься? Че, я неправильно... Я понравилась тебе? Не да, Вы такая интересная. Да, интересная. Да, вот. Все, давай меня кой берган. Я опоздал самолет. У вас там как, это, продукты там у вас дешево или? Да, дешевле продукты. Вообще, Кыргызстан все сейчас поднимает, все. Это душес, знаешь? Душес. Раньше была 15 сом, сейчас 25 сом. Да? Да, Султан чай знаешь? Раньше была 20, сейчас 50 сом. Да? У вас там проблемы, да, есть? Проблема вообще много. В общем, электрический свет тоже поднимает. Цену поднимает, да, значит? Поднимает. Да, тяжело. Продукты тоже поднимает. А что у вас там еще проблема есть вот в Кыргызстане? И проблема там, Нокатчол дорога, знаешь? Нет, не знаю. Знаешь, да? Ну, билбейле кой оны. А что там? Там тарака турук. Анжанский палка. Что там? Анжанский полка. А дорога плохая, да? Да, плохая. Вот там чукур. Үйлерді Стурганская. Азыр үй жоқ Отырганская. Вот, Айгонгуль, я вас вот 2 года как раз увидел. Вот вы сейчас еще, я на вас смотрю. Вы вот красивая, хорошая, да, вот симпатичная женщина. Вот поработали здесь, да. Вот зачем вам мусор надо? Вот у вас же там же дети ждут, правильно? Да. Они от вас сейчас там подарки, там что-нибудь такое вкусное, новое что-то вас ждет. Вы меня вот понимаете, слышите, да? Зачем это вот мусор, понимаете, это грязно, зачем вам это надо? Лучше давайте, вот заработали деньги, езжайте вот в Кыргызстан, там купите хоть дорого, ну для вашей семьи же, правильно? Не для меня же. Я вот лично уважаю кыргызский народ, особенно Кыргызстан, потому что вот в Москве все нации есть, но Кыргызстан, Россия это вот братский народ. Я лично вам скажу, вот вы приезжаете к нам, вот в Москве работаете, вот на стройках, там в ресторанах, вот вы все делаете нам, вы нам, вот все делаете, понимаете? Это благодаря вам мы, русские, вот как бы хорошо живем. Это все благодаря вам. Вам спасибо лично от меня, но не надо так, не надо. Лучше езжайте дома, вот новые, вот дорого. Ну, лучше за свои деньги купить. Зачем это? Мусор же. Да вот скоро праздник 8 марта. Вот. Лично от меня 8 марта Международный женский день. Вот примите. Я вас поздравляю. С праздником вас. Спасибо большое, заправка бензин. 9 мая. Спасибо. Давайте так. Спасибо. Вам успехов, удачи. Кыргызстан, большой привет. Спасибо. Аналарды бербейсің, а? Не понял? Не. Я сам говорю. Спасибо большое, огромное. Гүлудағы сату есе болады екен. Жақсы. Вам туда. Куда? Туда вот так пойдете. Там, да? Да, прямо пойдете и там, да, пункт А есть. Спасибо большое. Спасибо. Ладно, удачи вам, Айгонгуль. Спасибо большое. Ладно. Спасибо. Ладно, пока. Ладно, да. Эй. Не надо, да? Не надо, давайте так. Спасибо. Там смотри. Не надо, да? Вот вы, женщина. Ладно, пока. Удачи. Что могу сказать? Вот вы все, да, в других там государствах работаете годами,
2 года, 3 года там, вот, я не знаю. Вот. Домой приезжайте, там уже дети взрослые. Я не понимаю, вот. Лучше дома в Кыргызстане работайте. Спасибо. Чарчап калбадыңыздарбы? Жакшы эле отурасыздарбы? Эртең чарчайбыз. Рахмат, бар болуңуздар. Эми бул сахна деле өзүнчө артисттер үчүн бир дүйнө экен да. Ушул сахнада не бир деген таланттар өткөн, не бир деген уста агайларыбыз басып, элге талантын көрсөтүшкөн, не бир дегендер чыгарма аткарган, ырларды аткарган дегендей. Бекеринен айтылган эмес, кыргызда айтылган жакшы сөз бар го. Артисттин жашоосун бир ит көрөт, дагы бир хан көрөт деген. Эми ит көрөт деген жашоо бул эми сиздер концерт койсок келбей койсоңуздар, мына биздин жашообуз ит жашоо башталат да. Мынтип зал толтура эл олтуруп, колдоп, кубаттап отурсаңыздар, биз артисттердин жашообуз хан жашоо экен. Ошондуктан айтат экен хан жашоону көргөн деп. Келиңиздер, ушул уста агайларыбыздын бири Бек Борбиев агайыбыз ушул өнөр адамдарын, чыгармачыл адамдардын жашоосу жөнүндө бир жакшы чыгарма аткарып койгон экен. Ошол чыгарманы сиздерге тартылап берейин, кабыл алып коюңуздар. Араңыздарда билгендер болсо чогуу ырдаган аракет кылып отуралы. Сахнадагы өмүрлөр деген чыгарма сиздер үчүн болсун.
Бүгінгі концертіміздің себепшісі Қудыл Парадис Талант Ғұламов. Беш тапан Қудылдардың үшісі мықты Қудыл ағауыз Ильяс Иманалиев. Ал эми кыргыздарда жападан жалгыз орус Кудул Кожо Жакбаров. Жана ошондой эле талант инибиздин ишенген шакирти Мирлан мырза. Рахмат урматтуу туугандар, рахмат урматтуу кыргыз элим, колдоп, кубаттап келип бергениңизге Кудай буйруса, ушул жылда тынч болсок, аман болсок, 22-23 февралда ушул жерде концертти кое беребиз. Кийинки жылы да Кудай буйруса аман болсок, тынч болсок, сиздерге Кудай буйруса жаңы программага дагы көп болуп кетесиздер демекчибиз. Дагы бир рет кош келипсиздер. Рахмат. Назар салдыңыздар, көп болуп барыңыздар. Ошону менен сиздерге арналган күлкү концертибиз өзүнүн аягына жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жакшылыктарда, той аштарда, жакшы күндөрдө көрүшкөнчө деп калабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, эсен аман жетип алыңыздар. Жетип алгандан жетип алдым деп чалып коюңузла. Бүгінгі концертіміздің қатысушылары Қырғыз Республикасының ел артисі Расул Маматқұлов, мықты алпарышы, мықты әрші Баяман Бабулов, мықты диджей Эмиль и Арнольд Шварценеггер.